Ысык Көл областык билим берүү бөлүмү Ысык Көл областык балдар чыгармачылык билим берүү борбору менен биргеликте Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын аткаруу максаты менен жаш өспүрүмдөр арасында укук бузууларды, зордук зомбулукту, тартип бузуулардын алдын алуу, эстетикалык жана руханий адептик тарбияны өнүктүрүү жолдорун аныктоо, көп маданияттуу коомдук билим берүү талаптарын, керектөөлөрүн өркүндөтүү, мектептеги балдар уюмдарынын, мектеп окуучуларынын өзүн өзү башкаруу уюмдарынын ишин жакшыртуу үчүн областык масштабта лидер окуучулардын слетун Чолпон Ата шаарындагы Алыкул Осмонов атындагы билим ордо мектеп комплексинде өткөрүштү. Сегодня в школе Осмонова собрались все делегаты. Биз бүгүн Чолпон Ата шаарындагы Алыкул Осмонов атындагы билим ордо мектеп комплексинде облустук 20-чы конференциябызга чогулдук. Бул жерге мектептерден лидер окуучулар келип, өздөрүнүн жетишкендиктери менен бөлүшүп, өз ара байланышты чыңдап, достошуп кетишет. Конференциянын жүрүшүндө райондордон келген лидер окуучуларды сыйлоо, баалуу белектерди тапшыруу менен Рух Ордо маданий борборуна экскурсияга алып барабыз. Слетко ар бир райондон жана Каракол Балыкчы шаарынан бирден команда жетекчиси менен келип, өздөрүнүн уюмунун ишмердүүлүгү боюнча презентация көрсөтүп, окуучулар бири-бири менен достошуу, биримдикте болуу жана жетишкендиктери, көйгөйлөрү тууралуу айтып беришип, өз ара тажрыйба алмашуу болду. Биз азыр Чолпон Атадабыз. Чолпон Атага эмнеге келгенибиздин себеби ар бир областтарда, райондордо өзүн өзү башкаруу уюмдары бар. Ал өзүн өзү башкаруу уюмдары бири-бири менен биригип, ынтымакта болуу, билбеген нерселерин билип алуу дегенди түшүндүрөт. Бу жакта болсо балдар аябай даярданышыптыр, өзүнүн эмгегин, өзүнүн кылган нерселерин баарын көргөзүп жатышат. Биз билбеген нерселерди билип жатабыз. Бүгүн бизде Ысык Көл районунун Чолпон Ата шаарында Алыкул Осмонов мектебинде лидерлик чогулуштар болуп жатат. Бул жакка келгенибиздин себеби биз башка Ысык Көл областынын башка райондорунун лидерлери менен тажрыйбаларыбызды алмашуу жана бири-бириз менен достошуп, таанышуу максатында болуп жатат. Менин кааларым башка окуучуларга жана башка лидерлерге эң гана жакшылыкта ийгиликтерди каалайбыз. Лидер окуучулардын башын бириктирген иш-чаранын жүрүшүндө Ысык Көл районунун билим берүү бөлүмүнүн алдындагы балдар чыгармачылык үйүнүнүн окуучулары тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланып, соңунда Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рух Ордо маданий борборуна экскурсияга барышып, бардык райондордон келген лидер окуучулар үйлөрүнө өзгөчө сезимдери менен кайтышты. Асель Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык Көл районунан.